баракатух. Урматтуу биздин момун мусулман жалпы бир туугандарыбыз. Биз азыр Ороз айында турабыз. Баягы эле биздин темабыз 30 Орозодо 30 күн теманы алып чыгып, ошонун туурасында бир аз кеп кеңештерибизди берип, суроолорго жооп берип, өзүбүздүн маалыматтарыбызды берип келатабыз да. Ошонун арасында дагы эле баягы Орозодогу эң чоң күнөө эмне болуп эсептелет деген суроолордун алкагында ошого бир аз токтолуп жооп берип кетсек, ошо Орозодогу эң чоң күнөө болуп бул жыныстык катнашуу. Билип туруп жыныстык катнашууга баруу бул эң чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелет. Анын кафараты, башкача айтканда жазасы, мындайча айтканда штрафы деп коет го, аны 60 күн бою үзгүлтүксүз орозо тутуп берүү менен кутулат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир адам келип, өзүнүн ушинтип орозодо аялы менен жыныстык катнаш жасап койгонун айтып, пайгамбарыбызга ошонун жообун укканы келип сурайт да. Анан пайгамбарыбыз айтат: "Чын эле ушундай кылдыңбы?" дегенде, ал дагы: "Ооба, мен билип туруп, мен ушундай аялым менен жыныстык катнашууга барып алдым" деген жообун айтат. Дагы пайгамбарыбыз тастыкташ үчүн дагы сурайт: "Сен ушундай нерсе кылдыңбы?" дегенде дагы: "Ооба, мен кылып алдым" дегенде, анан пайгамбарыбыз эмне деп жооп берет: "Мунун кафараты, мунун жазасы 60 күн бою үзгүлтүксүз орозо кармап берүү" деген да. Ошон үчүн ким билип туруп атайын ачып алса орозо экенин билип туруп атайын жыныстык катнашууга барса, орозо экенин билип туруп атайын жеген болсо, мунун кафараты 60 күн бою үзгүлтүксүз кармап берүү болуп эсептелет. Же болбосо, агер ага күчү жетпей турган болсо, же болбосо 60 күн тотуп бере албасаң, 60 кедей кембагалды күнүгө тойгузасың деп жооп берет да. Анан ал адам: "Мен 60 күн да кармап бере албайм, 60 дагы кедейди тойгуза албайм" дегенде, анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн үйүндөгү куурманы алып барып, анда муну таратып бер кедей кембагалдарга дейт да. Анан пайгамбарыбыз айтат да: "Менден ушул райондо, мындайча айтканда, ушул райондо жашаган же ушул айылда жашаган мендей кедей кембагал эч ким жок. Ошону таратып берсем болобу" дегенде, анда өзүңдүн үй бүлөң менен же деп буйрат да. Мындайча айтканда, бул пайгамбарыбыздын негизги максат кылганы, биз эгерде ушинтип атайын жыныстык катнашка барсак, атайын орозобузду билип туруп ачкан болсок, анда үзгүлтүксүз 60 күн бою орозо кармап беребиз. Эгер ортодо дагы үзүп койго турган болсок, кайра башынан баштап орозо кармап беребиз. Улабайбыз, кайра башынан баштап орозо кармап беребиз. Эгерде аялдарды билесиздер, баягы күнү айында келе турган хайыз учуру болуп кала турган болсо, анда токтотот, андан улайт. Эгер бир себепсиз эле ача турган болсо, анда кайра башынан баштап кармап берет. Же болбосо күнүнө 60 кедей кембагалды күнүмкү тамагын берип, 60 кедейди тойгузат. Ушул негизги орозодогу атайын ачып алган орозолордун жазасы. Ушундай өтөсөңүздөр болот. Бирок ушул Аллах Таала бир 30 күндү бизге рахмат айы кылып, 30 күндү бир шүгүрчүлүк айы кылып, 30 күндү бизге бир өзүнүн соогун мен берем деген ушул айды андан көрө ушинтип атайын ачып, же атайын бир кылмыш кылбай, андан көрө Аллах Таалага түз бир жакшы ниет менен кармасак, иншаллах, Аллах Таала ушул өзү соогун өзүм берем деген бир Аллах Тааланын бере турган бир белегине жетишкенге аракет кылалы. Мындай нерселерден Аллах Таала сактаган болсун. Андан көрө Аллах Тааланын ыраазычылыгын алып, жакшы орозо тутуп берүүгө баарыбызды Аллах Таала насип кылган болсун. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.